Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар. Назарыңыздарда актуалдуу маек, студияда Гүлжан Каражанова. Өлкөдө пандемия учурунда ишкерликти колдоого багытталган мораторий ишке киргизилди. Экономика министрлигинен билдиришкендей, өкмөт мындай кадам менен коронавирустан зыянга учураган ишкерликти банкрот же кудуретсиздиктин алдын алууга көмөк көрсөтөт. Тыюу салуу келерки жылдын 1-январына чейин иштей турган болууда. Маалыматтар араганда бүгүнкү күндө республика боюнча 340 компания банкроттун реестрине киргизилген. Мораторийдин иштөө тартиби кандай? Кудуретсиздиктин түрлөрү жана орун алган негизги көйгөйлөр эмнеден болууда? Кудуретсиздикке жеткирбей иш алып барууда ишкерлердин тажрыйбасы жетиштүүбү? Аларга мамлекет тарабынан кандай жардам көрсөтүлөт? Бүгүн актуалдуу маек уктуруубуздан сөз кылабыз. Алгаш учкай кеп кылып кетсек, банкрот же кудуретсиздик түшүнүгү карызкордун кредит берүүчүлөрдүн талабын толук канааттандыра албаганы, акча милдеттенмелерин, төлөм милдеттенмелерин камсыз кылууга жарамсыздыгынын, бюджеттик жана бюджеттик эмес фонддорго төлөөгө жөндөмсүздүгүнүн сот тарабынан таанылышы же карызкордун макулдугу менен кредиторлор чогулушу тарабынан жарыяланышы болуп эсептелинет. Коронавирус пандемиясы жана ага байланыштуу чектөөлөр көпчүлүктү ишсиз калтырып, өлкөнүн каржы абалын бир топ кыйындатып койду. Ал эми коронавирус күн сайын күч алууда. 3-июнга карата өлкөдө коронавирус 1871 адамдан табылып, 20 жаран каза тапты. Коронавирус менен күрөш жүрүп жаткандыктан 2020 жылдын аягында бюджетке 30 миллиард сом түшпөй калышы мүмкүн деген божомолдор бар. Жылдын аягында Кыргызстанда инфляциянын көлөмү 12% түзүшү күтүлүүдө. Эл аралык валюта фондунун докладында өлкөнүн кирешелүү тармактарынын бардыгында, тактап айтканда өндүрүш, туризм, транспорт жана айыл чарба секторунда кыйынчылыктар боло турганы көрсөтүлгөн. Айрыкча чек аралардын жабылышы экспорт менен импорттун көлөмүн төмөндөтүп, буга байланыштуу баалардын өсүшү 12%га жетет деп белгиленет докладта. Өкмөттүн өкүлдөрүнүн билдиришкендей, алдыда күтүлүп жаткан экономикалык кризистин алдын алуу багытында 1-майдан тарта айрым ишкерликтин түрүнө уруксаат берилип, калган акырындык менен ишмердигин жандантып баштады. Деген менен ири киреше табууга азырынча эртелик кылат дешет адистер. Белгилей кетсек, мындан мурунку мезгилдерде айрыкча аты бар, заты жок мамлекеттик ишканаларды ирилештирүү, банкротко учурагандардын сатуу иштери аткарылып, айрымдары боюнча чуулгандуу маалыматтар дагы айтылып келген эле. Учурда экономика министрлиги демилгелеп, өкмөт ишке киргизген мораторийдин күнгөй тескейи, деги эле ишканалар кандай учурда кудуретсиз деп табылат, мамлекеттик колдоолордун натыйжалуулугу канчалык? Экономика министрлигинин банкрот иштери боюнча департаментинин директорунун орун басары Эркин Бакиров менен болгон маектен угуңуздар. Эркин Абдыжанович, келерки жылдын 1-январынан баштап ишке киргизиле турган мораторий жөнүндө айтып берсеңиз, аны ишке киргизүүгө эмне себеп болду? Саламатсыңарбы? Банкроттук иштер боюнча департаменти өкмөт тарабынан сунушталган пландар иштелип чыккан. Ошо планды ишке ашыруу боюнча буйрук чыкты. Буйрук чыкканын себеби бул банкроттук иштер боюнча департаментине мамлекетке карыз болгон ишкерлердин банкрот кылбоого 21-жылдын 1-январына чейин тыюу салынып атат. Мунун кабыл алганын себеби ушу пандемияга байланыштуу кээ бир ишкерлер өздөрүнүн иштерин иштей албай ушу банкротко туш келип калса, ошого бир каникул кылып 21-жылга чейин каникул берип ошого жардам бергендей кылып атабыз. Бирок бул жерде дагы айтып кетишим керек, мыйзам чегинде банкрот табуунун 2 жолу бар. Бул бирөө карызкор тарабынан өз ыктыяры менен банкрот болуп, экинчи жолу бул мажбурлоо тарабы бар. Мажбурлоо деген бул кредиторлор тарабынан сотко берип банкрот табуу деген жол бар. Биз өкмөт тарабынан мондай буйрук чыкканын себеби ошол мамлекет тарабынан мажбурлап буларды банкротко алып келип, ишин токтотуп салбоонун бир максаты. Ишкерлерге жардам берүүнүн максаты деп санасак болот да. Мораторий мөөнөтү канча? Бул мораторийдин мөөнөтү бүгүнкүгө чейин буйрукка карата бул 21-жылдын 1-январына чейин банкроттук иштер боюнча департаментинен ар кандай доо арыздар сотко берилбейт банкрот кылуу үчүн. Буга чейин да ошондой болгон учурлар болду эле же сиздердин ушундай кадамга барышыңыздарга пандемия себеп болуп атабы? Буга чейин пандемия
пандемия деген мындай кооптуу учурлар болгон эмес. Биздин тарыхта биринчи жолу болгон иш болуп атат. Ошондуктан бул бир гана департамент тарабынан сунушталган, өкмөт тарабынан пландар кабыл алынып, ошо пландын негизинде ушундай буйруктар чыгып атышат. Тыюу салынын натыйжалуу канча болот деп ишенип атасыздар? Бул эми ар кандай себептер болушу мүмкүн. Эми бул бирөөгө тыюу салынып, бул кээ бир ишкерлерге кайра жардам бериши мүмкүн. Кээ бир ишкерлерге бул тоскоол болушу мүмкүн дегендей да. Ар кандай себептер болот, бирок ниетибиз түз ишкерлерге жардам берсекпи деген эле. Бул сиздердин департамент тарабынан сунушталып жатабы же буга ишкерлердин өздөрүнүн дагы сунуш пикирлери эске алындыбы? Буга чейин банкрот жаатында ишкерлерден эч кандай сунуш болгон жок. Бул бизден демилгеленип, өкмөт тарабынан иштелип чыкты. Эгерде ушундай иш болуп жатса, жардам берели деп ушу ачен токтотуп атат. Бул бир эле ушу ишкерликке тиешелүү же мамлекеттик ишканаларга дагы мунун таасири барбы? Мамлекеттик ишканабы же жеке ишкерби, мунун бардыгы биздин кыргыздардын жараны, биздин кыргыздардын ишмерлиги, ошон үчүн жалпы ишкерлерге багытталган кадам. Мамлекеттик ишканалар ишкерликке кирбейби? Мамлекеттик ишканалар деле ишкерликке кирет, бирок бул кадам менен биз бөлгөн жокпуз. Мамлекеттик же жеке ишкана деп бөлгөн жокпуз. Бардыгы кыргыз элине кызмат кылып аткандан кийин жалпы демек аларга дагы тиешеси бар, э? Бул жерде эки түрү бар, мажбурлуу, анан өз ыктыяры менен депчи. Бул жерде баса белгилеп кетчү нерсе, эгерде өзү карызкор мындан ары иштей албайм, ушу пандемиядан кийин өзүмдү да көтөрө албайм, иштегим келбейт десе, анда мындай кадамда өздөрү өз жолу менен сотко кайрылып, өздөрүн банкрот кылып келе берсе болот. Андан тышкары дагы кредиторлордун да эки түрү болот. Бул мамлекет кредитор болот, же болбосо жеке кредиторлор болот. Жеке кредиторлор дагы өздөрү сотко кайрылып, соттук түрдө чечип банкрот кылып келе берсе болот. Бул кадам, бул буйрук. Жеке биз мамлекет тарабынан банкроттук иштерге барбайбыз деген кадам. Билесиз да, буга чейин ошол мамлекеттик мүлк фондунун дагы дарегине көптөгөн сындар айтылган, банкрот болуп калган, иштебей турган, анан жөн эле ачылып алып эле аты бар, заты жок ишканалар тууралуу, анан ошолордун да бир иштеп жаткандарын жасалма жолу менен банкрот кылып койгон, жеке бир адамдын кызыкчылыгы үчүнчү, мисалы үчүн кыргыз почтасы дагы бир ишканалар жөнүндө бир топ сөздөр айтылып жүрдү эле. Деги эле мына ушул жасалма банкрот болгон ишканалардын саны канча, алардын негизинен алардын себеби иликтенген беле? Бул жаатында мындай деп айтсам болот, бул жасалма жолубу же бир адамдын кызыкчылыгы үчүнбү мындай кадамдарды барышы мүмкүн эмес. Эмне үчүн дегенде, бул банкрот табуу бул жалаң гана сот тарабынан банкрот деп чечилет да. Эгерде процессте өзү ишкананын канча кимге канча карыз экени бар, өзүнүн признактары болот, өзүнүн кадамдары болот. Эгерде карыздар көп болуп, кредиторлор көп болсо, карызкор тарабынан туура эле го деп банкрот деп табыш. Анан сиздин экинчи сурооңузга канча мындай предприятие дегениңиз, бул жалпы мамлекет боюнча 340 ишкана бар бизде банкрот деген. Алардын ичинен бир 6 мамлекеттик деп саналат. Банкрот болгондо деле биз биринчи эле кадамыбыз ошо реструктуризация деп коебуз. Эгерде мекемеде бир мүлктөрү болуп, алдын ала өзүнүн ишин алып кете турган бир мүлктөрү бар болсо, биз мындай реструктуризация алып, жаңы ошо мекеменин алкагында жаңы ишкана түзүп, аны ишке киргизгенге аракет кылабыз. Анан эгерде отсутствующий деп коет, ордунда жок карызкор болсо, анда айла жок, муну жоюуга туура келет. Мындай ишканалар болот, эгерде мүлктөрү бар болсо, аларды кайрадан түзүп, кайра ишке киргизүүгө аракет кылабыз. Ушул 340 ишкананын себеби иликтенди, эмне себептен банкрот болуп атышыптыр булар? Булардын ар бирөө банкрот болгондон кийин биз атайын администратор деген бар, ошолорду даярдайбыз. Атайын администратор деген бул бүт мекемеде болгон иштердин баарын иликтеп чыгат. Мунун көбү кандайдыр бир себептер менен банкрот болуп калгандар да бар. Жаңы ишкерлер ишти ачып, иштин көзүн таппагандан банкрот болушат, же болбосо могу жаратылышка байланыштуу банкрот болуп калгандар болот. Кээ бирлер жаңылыштык менен байланышкан болот. Ар кандай себептер менен банкрот болуп атышат. Эми анандай ири ишканаларды айта келсек, ири ишканалар деле кичинекей жеке орто ишканаларда сыяктуу эле булар деле алыш бериш алака иш кылышат. Ошо негизинен туура эмес иш алып баргандыктан банкротко учураган учурлар бар. Кайра жандандырууга болбойт? Жок, кантип айта албайм. Ири ишканаларды сөзсүз түрдө биз кайра жандандырабыз. Бирок баштапкы алкактагыдай мындай кенен чоң ишкана болбосо дагы кичинекей бир нече ишканаларды түзүп ишке киргизебиз. Ошондой учурлар болот атабы? Болот атат. Мисалы үчүн бириктирүү толтура андай. Эми бизде мисалы көп андай. Мисалы үчүн Малюсевский ламповый заводунан 2010-жылдан бери иштетип келатабыз. Проблема менен эле иштеп эле келген, жакшы жоюп жүргөн жок, иштетип келатат. Толтура ага окшогон толтура мамлекеттик ишканалар бар, иштетип келет. Бир эле иштелип кеткен бирок булар, же өз алдынча эле иштеп атышабы? Өз алдынча эле иштешип атат. Жасалма жол
менен же атайын мажбурлоо жолу менен банкротко учураткан дагы ишканалар барбы? Мажбурлоо анан атайын дегендерди буну биз иликтей албайбыз. Анткени соттун чечими менен бизге банкроттор даяр келет. Бирок силерде мониторинг жүргүзө аласыздар? Монитор жүргүзөбүз. Бирок жүргүзгөндө соттун чечими чыгып келгенден кийин көрүнүп турат да бул мекеме кимге канча карыз экен. Ошол негизинде эле банкрот экен деп эле иштей беребиз. Эгерде карызкор өзү макул эмес болсо бизде соттук териштирүүлөр менен булар соттошушу мүмкүн. Ошондо сотко чейин көп кездешет. Андайлар көп кездешет. Болжол менен канча саны? Болжол менен деп деле айта албайм мен. Банкротко учураган бул акыркы кадам. Карызкор деле банкротко бул акыркы кадамын санайт да. Ошол акыркы кадамдардын бири бул банкрот. Ага чейин ишкананын жетекчиси бул ишти түз алып барууга аракет кылышат. Мисалы үчүн ошол ишкана же компаниянын кудуретсиз болуу мүмкүнчүлүгү кантип болжолдонот? Анын модели иштелип чыккан беле? Буга чейин мурун бизде департаментте сектор экономического анализа деген бир сектор бар болчу. Биз өзү негизи ошол сектордун жумушу бул алдын алуу болчу. Иштеп аткан мамлекеттик мекемелерге барып алдын ала анализ жүргүзчүк. Коэффициенттерди бөлчүк, коэффициенттер менен эгерде ошо кудуретсиздиктин бир белгилери бар болсо, биз алдын ала каттарды жиберип, себеби эмнеде экенин иликтечик. Азыркы күндө тилекке каршы штаттар кыскарып, ал секторубуз жоюлуп калган. Анын үстүнө мамлекеттик мекемелер азайып кеткендиктен биз ошондой мекемелерге алдын ала чыгып, алдын алуу иштери менен алектенбей калдык да. Эми азыр кандай болду? Азыр эми биз ошого результаты менен иштеп калдык да, бизге банкрот болуп чечим келет. Результаты менен иштеп атабыз. Банкрот чечим келгенден кийин атайын администраторду шайлап алып, даярдап алып, анан ошол алкакта анан барып эмнеси калды экен мекемеде. Ошонун мекеменде калган мүлктөр менен ишкана түзүп, анан иштетип ошентип аракет кылып атабыз. Жакшы болмок эгерде кайрадан алдын ала иштерди алып барып иш жүргүзсөк. Өзү негизи бул банкротствонун бирден бир жакшы багыты бул алдын алуу. Эмне себептен жоюлат? Дагы кызыкчылыктардын артында болгон иш эмес? Бул кызыкчылыктардын артында деле эмес, бул экономикага байланыштуу. Бирден бир себеби мамлекеттик ишканалардын азайганынан байланыштуу бул сектордун да кереги жокко барабар болуп калды. Деги эле ошол ата мекендик экономиканын шартында мына чет элдик модельдерди пайдалануу дагы сиздерде жүргүзүлөбү? Деги алардын мисалы үчүн натыйжалуулугу болгонбу эгер пайдаланса? Бул жаатта биздин кызматкерлер деле көп чет мамлекетке чыгып, ошол чет мамлекеттердин тажрыйбасы менен бөлүшкөнгө аракет кылабыз. Бирок мындай карап турсак, бүгүнкү күндө эң алдыңкы экономикасы өнүккөн мамлекеттердин Япония, Германия, Англия, Америка деген мамлекеттер менен салыштырып көрсөк, булардын экономикасы алдыга өнүгүп кеткен да. Ошол өнүгүп кеткенге байланыштуу мамлекет өзү мындай мекемелерге акчалай же болбосо баягы налоговый жагынанбы жардам беришет да. Эми биздин экономика мондай болгондуктан биздин өзү мыйзам проамериканский мыйзам болуп калганда, бул свободное плавание дейт. Ар бир ишкер өз алдынча иштешип, өзүнүн ишин алып барышат. Мамлекет тарабынан мындай кудуретсиздикке учурап калганда мамлекет тарабынан жардам жок. Ошондуктан бул эки башка алака болуп калган да. Ошол мыйзам базага бир кандайдыр бир өзгөртүүлөр киргизгенге болобу? Өзгөртүүлөрдү киргизип эле атабыз. Биз жылга эле бир 2-3 өзгөртүү канчалык болуп атат? Өзгөртүү киргизип атабыз, бирок биз жалпы экономика өнүкпөгөндүктөн бизге бул жаатта иш алып барыш өтө кыйын. Жогоруда өзүңүз да белгилеп кеттиңиз, ар бир ишкананын өзүнүн өзгөчөлүгү бар депчи. Аларга дагы мындай бир өзгөчө ыкма колдонууга болобу? Же колдонуп бериңиздер? Бизде мыйзамда ар кандай процедуралар бар да, санация деген бар, реабилитация, реструктуризация методдор толтура болот. Ар бир ишканага кайсы процедура же кайсы метод туура келсе, ошону колдонууга аракет кылабыз. Натыйжасын берип атат. Натыйжасын берип атат. Мисалы үчүн кайсы жагын ошону атап өтсөңүз, кандай кылып натыйжасын берип атат? Мен айта кетсем, реструктуризация деп колдонуп атабыз, буну кеңири колдонуп атабыз. Бул деген ошо мекеменин алкагында бир нече мекеме же бир мекеме түзүп, андан ары иштетип кетүү ыкмасы бул. Ошол методко баарын эле колдонуп атабыз. Эмне үчүн дегенде, банкрот болуп келген мекемелерден көп деле мындай ишкана толук сакталып келбейт да. Жарым-жартылай мүлктөр болуп келет. Ошондуктан ошого байланыштуу биз ошо реструктуризация деп ошо негизинде жаңы мекеме түзүп, ошону колдонуп атабыз. Ал эми санация деген бар. Бул санация деген банкрот болоордун астындагы колдонуучу ыкмалар. Үчүнчү тарап гарант болуп келиш керек да. Анан азыркы күндө бизге дагы көп бизнесмендер банкротко учурап келген мекемеге гарант болгусу да келишпейт. Ошон үчүн бул санация дегендерди азыраак колдонобуз. Анан могу реабилитация деп коет, бул алдын ала жардам берүү дейт. Банкротко учурагандан кийин жардам берүү дейт. Ал боюнча да ыкманы колдонобуз, бирок азыраак. Эмне үчүн дегенде, бул жерде карызкор өзү план түзүп, планын ишке ашыруу максатында ушу пландар түзөт да, ошол планга
өзү жетекчилер карызкор өзү чанда кездешет да, монтип алдын ала ишти жүргүзүп кеткенге чейрек кездешет да. Ошондуктан бул аз колдонулуп болчу ыкмалар. Иштеп кете албай турган ишкерликти же өндүрүштү колдоо боюнча программаңыздар ушул элеби же мораторийден башка дагычы же башка жумуштарыңыздар барбы? Мораторий деген бул коронавируска байланыштуу эле үчүн колдоо иретинде эле алдын ала алынган эле иш да. Жогоруда белгилеп кеткен реструктуризация деп айтып атпайбызбы? Ошолордон башка дагы бир колдоо боюнча программаңыздар барбы? Азырынча эми бул мыйзамда көрсөтүлгөн ыкмалар, ошол мыйзамда көрсөтүлгөн ыкмалар менен иштейбиз. Жогоруда ушул мамлекеттик банкрот болгон ишканаларды сатылып кеткен учурлар көп эле да. Иштей албай жаткан мамлекеттик ишканалар же болбосо бир өндүрүштү сатуу ыкмалары колдонулуп келгенде бул ирилештирилип дегенде анан кийин саткандан кийин дагы бутуна туруп кете алган ишканалар болду. Эми биздеги иштеп аткан банкротко учурап, банкроттун алкагында сатып, анан иштеп аткандарды биз монитор жүргүзбөйбүз ага. Анткени бул мүлктү сатып алгандан кийин бул жеке ишкер сатып алат да, өз алдынча иш алып кетет да. Бирок буга чейинки көп эле иштер ошо банкроттон чыгып иштеп аткан ишканалар бар эле, банкроттон чыккандар. Жоюлгандардын орду эмне менен алмаштырылат? Таптакыр эле түп тамырдан жок болуп кетти ошол ишкана дегенде түшүндүрүп турбайбы? Эки түшүнүк бар да, бул мүлкү бар мекемелер, анан ордунда жок карызкорлор дегендер. Ордунда карызкор жок карызкор деген бул андай деле сиз өзүңүзгө элестеткендей мондай бир ишкана завод эмес, ал жөн эле мондай фирмалар, ОСО, ЧП деген фирмалар, ошолор жөнүндө сөз болуп атат. А эгерде сиз айта турган баягы ири ишканалар болсо, алар таптакыр түбө орду менен жок болуп кетпейт эч убакта. Алардын жетекчилери эле алмашат, же болбосо өздөрүнүн ыкмаларын эле алмаштырып иш алып барып атышат. Азыр мен мисал келтире албайм, бирок бизде болгон ири ишканалардын баардыгы бир сыйра банкроттон өткөн ишканалар. Кайра ишин жандандырып, бирок ыкмасын өзгөрткөндөр бар да. Жетекчилери алмашат, же ыкмасын өзгөртүп иштеткен. Бизде ушул негизгилик көйгөй катары айтылып келет, ушул майда ар кандай ишканалардын ачыла бергендиги, райондордо болобу, бул канчалык жетишкендик катары бааланат? 340 мекеменин ичинен 70-80% ошол майда ишканалар. Минюстан расмий түрдө катталып иштеген ишканалар жүйөлүү себептер менен банкротко учураган. Банкрот ишин жакшыртуу боюнча, жандандыруу боюнча дагы деги эле ушундайга жол берүү боюнча дагы өзүңүздөрдүн бир алдыга койгон пландарыңыздар бар, иш максаттарыңыздар бар. Же соттон келген ишти карап коюп анан жок, андай деле эмес. Азыркы күндө пландар көп. Пландар болгондо мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизип, ушу алдын алуу боюнча иш алып барсакпы деген максат бар. Ал үчүн дээрлик бир эле банкроттук иштери боюнча мыйзамны, банкроттук мыйзамына эле өзгөртүү киргизбей, бир нече бир катар мыйзамдарга өзгөртүү киргизип, ошонун негизинде анан алдын алуу жумушун жүргүзүшүбүз керек. Ошону жөнүндө пландап атасыздарбы же киргизип баштадыңыздар? Киргизип иштеп баштадык. Кайсы мыйзамдар? Бул эми банкроттук иштер боюнча мыйзамга өзгөртүү киргизиш керек, налоговыйларга киргизиш керек. Ошондой мыйзамдар толтура. Булар сиздер тарабынан демилгеленип атабы же жогорку кеңеште каралып атабы? Жок, биз тараптан демилгеленип атат. Биз 97-жылдан бери эле ушул жаатта иштеп, ушул закондун алкагында иштеп келе атабыз. Жылына 2-3 өзгөртүү кирилет. Бул иш өзүнүн экономика өзгөргөн сайын, ишкерликтер иштеген сайын ар кандай өздөрүнүн кырдаалдарын көрсөтүп, ошого жараша, заманбап ишкерлер пайда болгонго жараша, ошого жараша мыйзамга да өзгөртүү киргизип иштеп баратабыз. Азыркы негизги талап кылып атканы кайсылар болуп атат? Негизги тарап эле азыр көп суроолор келип атат. Ошо кредиторлордун укугу корголбой атат дейт. Ошо кредиторлордун укугун коргоо тарабына көп басым жазып атабыз. Андан кийин могу атайын администраторлордун укугу бул өтө чексиз укук дегендиктен ошол администраторлорду ошол кредиторлорго отчет берип, жүйөлүү мындай бир сатуу иш жагына бараткандагы да ошол жагында кредиторлор менен макулдашып сатылсын деген жагын иштеп атабыз. Ошол жагына көбүрөөк басым жасалып атат. Бул жерде мен жалпы ишкерлерге кайрылып кетмекмин. Эгерде ушундай бир банкроттук белгилери пайда болуп атса мекемеде, бул коркпой эле банкротствого келип, консультация алып, ошол жаатында көбүрөөк өздөрүнүн кызыктарын арттырса деген ой бар. Мун үчүн дегенде көп эле ойлошот, банкрот десе бул таптакыр эле сатып эле жок кылып салуу ыкмасы экен деп. Андай деле эмес. Бул сатып таза эле жок кылуу деген бул акыркы кадам. Ага чейинки мен буга чейин белгилегендей көп жакшы ыкмаларыбыз бар. Санация, реабилитация, реструктуризация деген ыкмаларыбыздын баарын колдонуп, ошо ишкерлерге жардам берүү деген кадамдарыбыз да. Ошон үчүн ушу бүт ишкерлерди коркпой эле келип, бизден консультация алып, ошо биз менен чогуу иш жүргүзсө, биздин пайдабыз тиетпи деген
максатта айтып берилет. Сиздерге келип кеп кеңеш алса болобу? Болот. Буга чейин кайрылган беле кеп кеңеш алып? Сиздердин деле ушундай иш алып барганыңыздарды ишкерлер билеби? Буга чейин деле мындай телеканалдарга деле көп чыгып, консультация берип иштерди деле жүргүзөбүз. Күнүнө бир 5-6 ишкер келип консультация алып кетет, бирок көбү консультацияны кайсы убакта алышат? Булар алдын ала алышпайт да, булар баягы карызга батып, ишти алып бара албай калганда, айласыз кетип, соттун чечими чыгып калганда келишет да. Мен ишкерлердин баарын айтмакмын да, алдын ала келиш керек. Проблемасы болгондо эле кантип чечсек болот депчи. Ишкерлер өздөрү барбай эле, кредиторлор барып мажбурлап банкрот кылып койгондон кийин өздөрүнүн выходу болбогондо келишет да. Алдын ала барып келип иштесе иш жакшы эле жүрмөк. Банкротствонун дагы бир жакшы бир ыкмасы бар. Бул ошо банкрот болгон күндөн тартып, чечим чыккан күндөн тартып, налогко болгон пеня, финансы, штраф дегенден баары токтойт да. Жок дегенде ошол жагы жардам болот да. Ишти токтотуп турганга жок дегенде ошол. Эгер алдын ала келип моундай кылса, 90% жардам берип ишти алып кетсе болот. Булар өздөрү, карызкорлор өздөрү банкрот болгонун белгилери пайда боло баштаганда эле бул баягы завод болобу же ишкер болобу болгон мүлкүн сатып, карыздан кутулуп эң артында ошол мекемеде эчтеке калбай калгандан кийин колун ылдый түшүшүп банкротмун деп келишет да. Анан ошо банкрот таап алгандан кийин да ошо биз иш жүргүзүп баштагандан кийин анан карызкорлор түшүнө башташат. Буга чейин келсем, могу мүлктөр сатылбай эле ушинтип иштеп, карызыман кутулуп, өзүм ишти алып кетсем болот эле деген ойго келишип атат да. Ошо алдын ала кел деген себеби администраторду даярдап коюп, ошону анализ жүргүзө коюп, каерде кемчилик кетсе, эртерээк кемчилигин тактап, анан кайра өзүнүн колуна карматабыз, ишкердин колуна. Администратордун дагы бул эмеси аны жоюп салуу эмес, ага жардам берүү. Канткенде эртерээк карызынан кутулуп, кайра ошо ишке киргизүү. Администраторлор сиздердин өзүңүздөрдүн департаментте же жалдайсыздарбы? Администратор деген бул лицензияга ээ болгон адамдар бизден. Биз буларга окуу жүргүзүп, булардын деңгээли, окуу деңгээлин көтөрүп, ошондой иш жүргүзөбүз. Биздин буйрук менен дайындалат. Бирок биздин буйрук менен дайындалгандан кийин өз алдынча иш алып барышат. Жеке ишкер булар дагы, индивидуальный предприниматель деп коет, булар дагы жеке ишкерлер. Демек алардын деле кесипкөйлүгү мыкты, ал боюнча адистер. Мыкты адистер. Эң кеминде 5 жыл, 7 жыл, 8 жыл тажрыйбасы бар администраторлор бар. Биз дагы буларды даярдоонун астындагы администратордун деңгээлин байкайбыз. Канчалык деңгээлде булар иш алып барылат. Ошого жа мекемеге жараша. Аларда баалоо жүргүзүлөт турбайбы? Аларга бизден баалоо жүргүзүп, мекемеге жараша администратор даярданып, өзүнүн ишин алып барганга жардам берет. Статистикага таянсак 2018 жылы республикада 15 миңге жакын ишканалар иштеп, алардын 93% чакан ишканаларга туура келсе, 5% орто ишканаларга таандык. Иштеп жаткан ишканалардын көбү же 26%га жакыны соода саттыкта, 15%га жакыны өнөр жайында жана 12% курулуш тармагында ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Ал эми 2019 жылдын 1-январына карата 402 миңге жакын жеке ишкерлер эмгектенишкен. Ал эми чакан жана орто ишканаларда 2018 жылы иштеген саны 91 миң адамды же болбосо экономика тармагында иштеп жаткандардын жалпы санынын 4% болгон. Сиздер бүгүн пандемия учурунда дал ушул ишкерлик чөйрөнү колдоо багытында мамлекет тарабынан аткарылып жаткан жумуштар туурасында экономика министрлигинин банкрот иштери боюнча департаментинин директорунун орун басары Эрлан Бакиров менен болгон маек токтоңуздар. Суроо салган Гүлжан Каражанова болдум. Саламатта калыңыздар.